Да, Алексей Даспаевич. Рахмат Амака Матырбекович. Айнур Абдрасуловна, биринчиден сизди куттуктайм. Ушул орунга келишиңиз менен, эми сиз ошо ишмердүүлүгүңүзгө ийгилик, ушул жерди тартып кетесиз деген үмүттөбүз. Бирок могу жерде мен президенттин өкүлүнө Аманкан Батырбек сизге айтып коет элем да. Мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө бир нече жоболор бар да. Эми бул айым бизде министрдин орун басары. Ошо бизде түшүнүк бар да, дресс-код деген, башка деген. Президенттин өкүлү карап койсоңор. Айым бул жерде могу Айнура Абдрасуловна доклад берип келип атат. Кийим кечеси, башкасы могу дресс-код дегендинчи. Бул жогорку кеңеш. Эртең анан кийим ондай темпине да шорточан келип албагыла да башкаларга мындай айтып койсоңуз. Эмгисинде кийим кечени карап койгула. Биринчиден. Экинчиден могу жерде сиздер азыр курамдын бекитүү боюнча чечимдин долбоорун алып келип атасыз, туурабы? Макулдашууга чечимдин. Эми ачайлы, качан силер могу кабиндин өкүлдөрү бир чечимди могу жерде бир баракта, бир жылдан бери жазган барагыңар. Качан оңолосуңар силер мындай туура жазгангачы? Азыр эми биз могу жерде азыр макулдукту бергенгечи жана кылып атабыз да. Мына карап көрүңүздөр. Могу жерде мен орусча анан англисче экен да. Анан кийин могу жерин карасаңыз экинчи пунктун. Глава делегации Кыргызской республики господин Турганбаев Мелис, министр природных ресурсов и экологии технического надзора был наделен всеми полномочиями вести переговоры, парафировать поправки, соглашения о финансировании, а также подписывать эти протокола, переговоры в соответствии с делегированными полномочиями и передавать их представителям СФР. Biz азыр түзүп атабыз. Жаңы түзүлүп биз макулдашып эми берип атабыз. А силер болсо бул жерде был наделен деп атасыңар. Ошол жерде оңдош керек. Наделить депчи. Туурабы? Наделить ошондо туура болот. Биринчи могу экинчи пунктун өзгөр. Андан кийинкиси. Үчүнчү пунктун карагыла. Делегация были представлены деп атасыңар. Были эмес, делегация представить в составе. Андан кийин Кыргызская республика кетти, андан кийинкиси делегация МСФР кетиш керек. Мындай өзүнүн ар бир нерсени буйрукту, ченемдерди, чечимдерди чыгаруу актынын өзүнүн механизми бар да. Сиз ошону жана кылышыңыз керек, караш керек. Андан кийин караңыз. Могу жерде жанагысын биздин делегациянын Кыргыз республикасынын делегациясын карап көрүңүз. Тамчыбек Тулеев деп турат. Директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов деп коет. Проектов деген бизде барбы же проектов бу? Андан кийинкисин караңыз. Мирлан Айтказиев, отдел реализации сельскохозяйственных проектов, наблюдатель дейт. Проектов. Туурабы? Андан кийин жазып атасыңар. Страновой директор МСФР дегенче, отдел Восточной Европы, Центральной Азии, департамент управления. Департамента управления программами деп туруп жазыш керек эле бул жерденчи. Андан кийин господин Алла Абдель Карим деп атасыңар. Бул жерде отдел эмес, отдела финансирования управления. Мындай падештерди карайсыңарбы, мындай грамматикасын. Же ала сабат эле алып келе бересиңер ушинтип. Ушундай эле дали по тексту кетти да. Департамент башка дегендер мындай карап туруп аны алып келбейсиңерби? Алып келсеңер дачы. Могу жерде президенттин өкүлүнө да айтат элем, бир жылдан бери отурасыңар, алып келгениңер бир барак проекттин. А могу жерде канча деген жана каталар да. Андан кийинкиси могу азыр силер өзгөртүп атсаңар, могу жерде 4 проекти, 6 проект кайсы проекттер кирип атат дагы? Могу компоненттер. Экөөсү ким? Тилек Карбаевич, өмір қолы? Саламатсызбы? Бұл жерде чын-чынына келгенде кичине ката кетип калыптыр. Бүгүнкү күндө чын-чын эле мейли ката бүт бардыгы могу алып келгениңердин бардыгы. Жок, жалпы жонунан дегеним, бул биз сиздердин макулдашууңуздарга алып келгенибиз ошол адаптациялык фонддун каражатын колдонуу боюнча келишимдерден атабыз. Сиз азыр окуп аткан бул баштапкы таанышууга берилген документтер болчу. Проект неме долбоор документтин долбоору болчу. Анан каталарды мойнубузга алабыз. Бул макулдашуу сүйлөшүүлөр Минфин жана Минюсттун өкүлдөрү кирип, биздин жаратылыш ресурстар министринин алдында өткөн сүйлөшүүлөр.
ошо сүйлөшүүлөр бүткөн да, бул өкмөттүн өзүнүн буйругу чыккан бул боюнча. Анан алар макулдашып, келишимди макулдашып, анан келишимге биринчи былтыр силер жактырып берген келишимге толуктуу макулдашып сүйлөшүүлөр берилип кол коюлган. Бул дополнение да. Анан азыр сиз айтып аткан Тамчык Карагич. Могу жерде азыраак кыскараак сүйлөсөңүз. Ошо Мен кыскараак. билебесем, Марсте жүрүп башка болуп көп сүйлөп калгансыздар. Могу жердечи, могу жерде силерчи долбоорду алып келип атасыздар. Анда эмнеге алып келдиңер бизгечи? Алып келип анда иштей бербейсиңер, биз сиз. Келишимди сиздер менен эл аралык. Келишим эмес бул жакта могу жерде жанагынын буйруктун долбоорун алып келип атасыңар силер. Жаңы иш баштап атабыз деп. Баштаганда эле тескери менен болуп атпайсыңар силерчи. Андан кийинкиси, могу жерде эмне үчүн буну сурап атам, кайсы компоненттер кирди депчи. Могу биринчи жанагы компонент боюнча моундай жазылып атат да. Эко тутумдардын жана киреше булактарынын туруктуулугун камсыздоо үчүн климаттардын өзгөрүшүнө ыңгайлашууну жана гендердик теңчиликти бирлештирүү үчүн дараметти арбытуу дейт. 221 000 доллар экен да. Бул кайсы гендердик теңчилик? Мен министрден сурап атам. Сизден эмес. Баяндамачыдан. Бул ошол мал чарба менен алектенген жарандарга окутуу, изилдөө иштерине атайын ушу биринчи компонент камтылган 221 000 АКШ доллары. Жөн түшүнүп атабыз. Айыл чарбасында мисалы аял киши болбосо эмне кылабыз? Айыл чарбада деле аялдар, жаштар, бул гендер деген бул аял эле маселе эмес, бул деген жаштарга дагы багытталган нерселер да. Ошон үчүн жаңы жаштарга, аялдарга. Жок, бул жерде конкреттүү түрдө жазылып атпайбы? Гендердик деген бул же эркек, же аял деген да, ортосунда жок түшүнүк. Балдар деген жери жок бул жерде. Ошолордун баардыгына колдоо көрсөтүп, окутуп, жардам берип. Айнур Абдырасуловна, эсиле билбесеңиз билбейм деп эле коюңуз. Эмне үчүн дегенде мен могуну сурап атканым. Буга чейин да ушинтип башында бүдөмөк кылып алып келинген да. 29 миллион глобалдык фонддон. Ошол жерде да гендердик равенство деп алып келген. Аягында эмне болду? Жанагы бизде коомдо жанагы трансгендер дейбизби, ЛГБТ дейбизби, голубой дейбизби, ушуларга окшогондордун баардыгына 29 миллион акча келип түшкөн ушунда. Азыр эле мен айтып атам, коомдук жанагы компонент биринчиси деп гендерлик теңчилик деп туруп, анан ушулар өздөрүнүн канал финансированиясын өзгөрткөн, багытын өзгөрткөн жокпу деген кепилдөө сурап атам сизден. Жок, бул жерде андай маселелер камтылган жок. Ким кепилдик берет буга? Биз кепилдик беребиз. Бардык эле ушундай да айыл чарба министрлигиндечи 1,5 жылдын ичинде уже канчасы кепилдик берип, уже канчасы келип кетип калды. Ар бир проект өткөндөн кайра өзгөрүшүп алмашышат да. Андан кийинкиси могу жерде суроодо сизгечи. Могу 3-пунктунда раздел С-да жазып атасыздар да. Годовщина даты вступления в силу заменена словом 4-я годовщина деген. Слово годовщина өзү слово применительное вот беркиге ушундай долбоорлорго. Мисалы эми орус тилинде баары сокканда бул мисалы годовщина деген жанагы түшүнүк өзүнчө мындай знаменательный случай дата деп коебузбу же болбосо белгилүү бир жылдарга, даталарга, күндөргө шан шөкөт менен болгондогу беркиси менен да. Эмне биз ар бир жылы шан шөкөт менен жанагылабызбы? Бир жыл өттү ушул МСФ менен жанагы долбоор боюнча деп майрамдык жанагылар көрсөтүлөбү же кандай? Мына сиздердин жанагыңыздарды алып келипсиздер. Бул долбоорлор англис тилинде даярдалат, ошондуктан мындай бул котормодон кеткен ката. Жок, ошо котормосу боло турган болсо туура которуш керек да ошону. Макул деген келишимге биз эмне үчүн деп могулардын баардыгын силерге айтып атам. Эртең эле силерчи ратификацияга алып келесиңер бизгечи. Ошон үчүн могу жерде атка минерлердин кыйындарынын баардыгы кетип аткандан кийин делегация болупчу. Булар жанагы шаар көргөнү же башка көргөнү барбаш керек. Ушулардын баарын оңдоп келиш керек. Могу жерде бир силердин жанагы буйруктун жанагысында канча деген ката бар да, бир барак кагазда. Бир барак кагазды жаза албаганыңардан кийин могу жерде 1 жыл иштедик дейсиңер.
Могу жерде канча деген министрлер, зам министрлер көрсөтүлгөн. Эмне ушулар карабадыбы? Могу жерде министрдин колу турат аягында дагы. Мелис Турганбаевдин. Ушуну да карагыла. Андан кийин менде Аманкан Батырбекович, мына азыр биз баяндамачы бул боюнчачы Айыл чарба министрлигиде биз комитеттин чечимин 2 пункту менен Айыл чарба министрлигине жүктөп атабыз да. А чет жакка делегация болуп бара тургандар бул айыл чарбадан эч ким жок да. Бул кандай? Эмне бул? Ошондо кепилдикти бул жанагы Айнур Абдурасуловна берип атат бизгечи бу жерден жон. Стенограмма жүрүп атат. Видеозапись болуп атат. Сиз кепилдик берип атасыз могу жерде. А бу жерде силердин айыл чарба министрлигинин бирөөсү жокко өкүлү. Мына карайлы. Министр природных ресурсов и экологии технического надзора кетип баратат. Заместитель министра финансов Руслан Татиков баратат. Заместитель министра экономики и коммерции Канатбек Абдрахманов. Первый заместитель министра иностранных дел Асейн Исаев. Первый заместитель министра юстиции Заремия Аскарова. Первый заместитель Минприродных ресурсов и экологии технического надзора Челек Сыдыков. Директор отдела реализации сельхозпроектов Тулеев. Отдел реализации сельхозпроектов Айтказиев болду. Ошон үчүн мен сунуштайт элем да. Кенжебек Аманкан Батырбекович, могу жерге айыл чарба министрин киргизиш керек. Проект алып бара турган ушулар. Эртең жооп берүүчү да ушулар, кол коюучу да ушулар. Бизге келип монтип чала сабат баяндама же болбосо мондай чала сабат буйруктарды эртең соглашение дейбизби, долбоорлордун баардыгын ушундай чала сабат алып келет. Анан кийин айтышат, могуну мен билбейм, бул жерде полномочияны жанагы делегированный биз жак тараптан представитель жанагы Мелис Турганбаев болчу депчи. Ага шылтайт. Ал киши айтат, мен колум жок, мен бул проект силердин чечимлеринин негизинде айыл чарба министрлиги алып барган деп чыгышат эртеңчи. Ошон үчүн мен сунуштайм могу жерге киргизгенгечи, могу жерде англис тилинде болобу, башкасында болобу, кимден булар жооп бере турган болгондон кийинчи. Андан кийин силер могу мыйзамдын азыр могуну алып келип атасыңар да, буйруктучу. Грант депчи. Бул жерде эч кандай грант жокпу? Жарымдан көбү кредит займ болуп атпайбы? Займ менен грант биринчи этабын июнь айында. Жок, силердин мыйзамдын жана долбоорун алып келгенде грант алып келип атпайсыңар. А бул жакта займ болуп атпайбы жарымдан көбү? Грант эмес да бул жерде. Жатырбаевич, мен жооп берсем болобу? Жок, сиз вот Азыркы биринчи келишимге толуктоолорду киргизүү боюнча 9 миллион 200 миң доллар бул грант эсебинде. Бул биринчи келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүгө. А биринчи келишимде болсо 23 миллион займ, калганы 8 миллион 250 миң доллар бул грант. Ошондо 57% займ болот, а 53% бул гранттык болот. ошол айтып атпайм, 57% бул эмне болуп атат? Займ болуп атат. Займ болуп атат. А займыңар 0,75%-тан болуп атпайбы? Ошо айтып атам да, мен жарымдан көбү бир грант эмес, бул займ болуп атпайбы депчи. Ооба, биз ошону айтып атабыз. А бул жерде мыйзамдын долбоорун силер грант алып келип атпайсыңарбы? Грантовый соглашение деп. Бул жерде азыр көп Грант жанагылар боюнча болот да. кошумчалар киргизип Анан атабыз. кийин муну бенефициары болуп ким чыгып атат, болуп атат бул жерде? 13 миллион 900 га. Бул ошол эме чарбада жүргөн юридикалык жактар жана жеке жактар. Кайсы? Бул бенефициарлар сырт жактагыбы? Жок, биздики өзүбүздүн жарандар. Конкурстун негизинде алар ошол бенефициар болуп Эми дайындалышат. могу жерде жанагы 0,8 миллион 800 миң доллар дагы биз налогун төлөп атабыз, туурабы мамлекет? 800 миң доллар. Ооба. Анын үчүнөн 23 миллион дагы берки займ алып атабыз. Ушундай берки макулдашуудун кереги бар беле бизге? Башынан элечи. Ошону айтып атам да менчи азыр. Кана министр жанагы финансов барбы? Заместитель министра экономики.
Аманкан Батырбекович, мону мен сунуштайт элем. Эмки жумага калтыралы. Мо даярданышып келишсиң, олардын баардыгыначы так жооп берет. Моунда бизге кабалийный условиядагы жананын кереги барбы дегендей сөз болуп Бул атат. биринчи займ боюнча маселе 1 жыл мурун каралып, макулдашуудан өткөн да, бүт комитеттерден өткөн. Биз азыр болсо грант боюнча эле толуктоолорду киргизип атабыз. Мурдагы акчага дагы плюс 9 миллион 200 миң доллар киргизген боюнча. Жо, 902 миллион адаптациялык фонддон келип атканбы? Ооба, А эмне ошого- жанагы маалыматты силер анан туура эмес берип атасыңар? Мен ошол боюнча айттым мен сөздүн башында. А бул жакта чечимиңер болуп атпайбы? Чечимиңерди айтып атасыңар. Мына 22 декабрда башталды, мына былтыр 22-синде башталды деп атасыңар. Могуну завершили с путем переписки по электронной почте 25 майда 23 жылы министр жанагы болду деп. Бул совсем бардыгын берип атпайсыңар бизгечи. Жок, биз 9-2 миллион боюнча айтып атабыз. Анда эмне үчүн могу жерде жана 9-2 миллион деп туруп жазбадыңар? Могу буйрукта. Буйругуңар башында жалпы келип атпайбы? Биз бул азыр грант боюнча 9-2-ни колдоп берсеңиздер, андан чогуу биринчи келишим менен чогуу ратификацияга киргизебиз. Анан бизде мөөнөттөр аябай кыска болуп атат, ошого байланыштуу биз бул акчаны ушул алып айыл Ayşe чарбаны Taşbayev, өнүктүрүүгө керек просто bunun болду. suroğu gelip kaptırdı da biz batırak Жок, oldu булардыкы demesek. дайым эле Аманкан Батырбек ушундай да, суроого келип калганда кармашып отурат, анан кийин суроого келип калганда моундай чала сабат, атайын ката кылып жазышып алып келип алып, анан жогорку кеңештен өздөрүндөй көрөт да, өздөрү чала сабат болгондон кийин чала сабат жанагынан жазышып келет. Моундай мыйзамдын долбоорун, приказынын, буйругунун долбоорлорун алып келип алып анан отурат могу жерде. А баяндамасында бизде 4 компоненттен турат деп атат. Бул жагында 6 компоненттен деп атат. 6 компоненттен болгондон кийин көрсөтүп бериш керек эле да буларчы. Бул жагы өзгөртүү түзөтүү киргизебиз деп атпайбы могу жагында буйругунда. Ошол каяка кеткен, буга чейинки акча каражаты каяка кете турган болду эле. Эмне үчүн өзгөртүлдү? Ошол боюнча толук баяндаманы бериш керек эле булар. Азыр эч кандай баяндама берип атпайбы, бербей атпайбы. Азыр 8-9-ун алып келет, жана анан 13 миллионун алып келет, башкасын алып келип, ушинтип акча каражаты максатсыз пайдаланып кетип атпайбы. Кеп ушунда болуп атпайбы. А бардыгын биз өткөзүп атабыз. А буйрук боло турган болсо, анда өздөрү өткөзө бербейби жогорку кеңеш эле. Эртең күнөөлүү болгондо биз сиз менен биз болобуз могу жерде. Эмне үчүн дегенде айтат, биз дейт, мына буйрукту даже өткөзгөнбүз долбоорун дейт. Жогорку кеңештен дейт. Андай экен болуп туруп иштесин, буйругун шашылып атыптыр. Буйрукту чыгара берсин Кабмин. Мыйзам жол берет. А ратификацияга алып келгиле, ошондо көрөбүз. Урматтуу Алишер Ташбаевич, биз ратификацияга жакын арада киргизебиз бул маселени. Биз биринчи азыр ИФАТтын койгон маселеси бул биринчи 9-2 миллион долларды дагы макулсуңарбы, макул эмессиңерби, ошого жараша андан кийин ратификацияга биз киргизебиз. Жок, жалпы макулдук берилген да бул жанагы баш аягы менен 55 миллион 18 миллионго долбоорду пландалып берилген. Андан кийин өзүңөр жүргүзө бербейсиңер. Жок, азыр ошо 9-2 миллионго да макул болсок, грант алганга, ошондо баардыгын чогуу анан ратификацияга киргизебиз жакын арада. Жок, мен силерге айтып атам, аны түшүнүп атам мен киргизгенинчи. Силер могу жерде 9-2 миллион деп туруп, могу жерде буйругуңарды өзүңөр чыгарып туруп иштей бербейт белеңер. Могу жерденчи. Мыйзам Алишер жол Ташбаевич, бербейт алда справка үчүн эле берилген. Бул справканы сиздердин отделге бергенбиз бул жерде. Негизи алып кирип атканыбыз 9,2 миллион. Жалпы өзү долбоор 40,148 миллиондук долбоор. Былтыр 31,128ге макулдооңарды бергенсиңер. Азыр 9,2 миллион адаптациялык фонддун каражатын силерге алып кирип атабыз. Мына бөлөп түшүнүксүз алып келишип атат да, мен мисалы могу мыйзам. Ал жерде материалдардан ката кетип калып бир кечиребиз, кечирим сурайбыз. Бардыгын чала жана алып келишип, жартылай алып келишип атат, же түшүндүрүш албайт. Баяндамачы эмне жөнүндө өзү айтып аткан баяндамасын билбейт. Кайсы компоненттен турат? Сизге сөз бергенде сүйлөсөңүз. Жогорку кеңеш мысаңа жогорку жанагы өкмөттөн отурум эмес. Көргөнбүз сенин жумуштарыңды даристин. Азырга чейин бүтпөй жүрөт. Канча бердилер? Ошон үчүн мен Аманкан Батырбекович буларга айтыш керек да. Эртең эмгисе жумада мен айтат элем, миң шашылыш болсо да алып келишсин. Бүт бар толук кандуу маалыматтарды ар бир компонент 6 компонент боюнча анан кийин жанагылайлы депчи. Так булар ар бир бөлүп 6 компонент кылат. Эмги буйругунда 8 компонент кылат, анан 10 компонент кылып туруп анан
аш малтайын чыгарышат. Рахмат көңүл бурганыңызга.